Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү күнү мен Алыкулова Марипа Мукамбетовна 13 апрель карантин негизи бүткөнүнө 2 күн калмак, бирок дагы узартышат окшойт. Анткени азыркы учурда мына статистиканы карап атам. 419 коронавирус такталган учурлары дейт. Айыкты 67 дейт, жана каза тапты 5 дейт. Ошондо 195 эркек, 224 аял дейт. Чүй областы боюнча 96, Талас областы боюнча жок, Жалал Абадта 91, Нарында 34, Ысык Көлдө 6, Ош областында 187, Баткен областында 5 дейт. Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда биз абдан чоң кырдаалды башыбыздан өткөрүп отурабыз. Биздин ар бир үй бүлөбүз сакталып, аман эсен ушул кырдаалдан чыгып кетиш керек. Мен бүгүн Абылгазиевке кайрылып кетким келет. Мукамбеткалы Дүйшөкеевич, саламатсызбы? Мен Алыкулова Марипа Мукамбетовна, Элет көйгөй коомдук бирикменин төрайымы болом. Биздин Элет көйгөй коомдук бирикме уже 1,5 жылдан бери ушу коммуникациялык линия түзүү боюнча эл менен баарлашуу системасын түзүп чыкканбыз. Биздики кадимкидей паутина сыяктуу матрица түзүп алганбыз. Азыркы учурда биз ошо силердин штабка жардам берүү максатында тизмелерди менен жардам берип атканбыз. Азыркы учурда мага эле бир эле телефонума 300-төн 200-төн адамдар чалуу болуп атат. Ар бир үй бүлө ушундай азыр 4-төн 5-тен балдарыбыз менен ачка болуп отурабыз. Эжеке качан жардам берилет? 12-27-ге чалсак бирөө да алган жок. Кызыл линия, жашыл линия, сары линия болуп калат экен, дагы каралыштырылат деп ошо ойдон 19-20 күндөн бери биз 29-нан баштап тизмелерди берип баштадык элек. Көп жерлердеги тизмелерди кабыл алып берилгендер болуп атат. Биз туура түшүндүрүп айтып атабыз. Биз ушу мамлекеттик бийликке жардам берүү максатында ушу силердин тизмелерди ар бир бийлик өкүлдөрүнө жеткизип берип атабыз деп. Андан тышкары мен айта кетчү нерсем, ушул өткөндө дагы кайрылуу жазадым эле. Айыл өкмөттөрдөн жана соц работниктер кадимкидей карапайым элге ушул учурда кандайдыр бир социалдык жана психологический колдоо көргөзгөндүн ордуна ушул алган унуңарга ыраазы болбойсуңарбы, өлүп кетесиңерби, эмне мынча жанталашып атасыңар, силерге эмне эметип атасыңар деп айтып кеткен нерселер болуп атат. Бул гуманитарный матрезервден берип аткан унду, мисалы үчүн, ошол эле айылдык кеңештин депутаты, спикерине мисалы үчүн эмне тиешеси бар? Маевка айыл өкмөтүнүн Аламедин районунун Чүй областына караштуу Маевка айыл өкмөтүнүн спикери ушинтип элге дагы жаман сөздөр менен айткан мисалга келтирип атам, болуптур. Бул киши мисалы үчүн кандай акысы бар? Ошондой эле Нарын областында негизгиси ошол жакыр үй бүлөлөр абдан көп экен. Тизмелер дагы ушу такталбаган социалдык министрликтин кызматкерлеринин иштебегениби же тактыгы жоктугубу же кандай экенин биз түшүнбөй калдык. Көп ата-энелер азыркы учурда мага аябай чалып атышат. 3-төн 4-төн балдарыбыз бар үйдө. Биз өзүбүздүн жаныбызды жөн эле багып кетип аттык элек, акча таап эле эч кимге көз каранды болгон эмеспиз. Мына уже карантинге 28 күн болду. Биз ушул үйдөн чыга албай, эч жака бара албай атабыз. Балдарыбыз ачка, 3 күндөн ачка, 4 күндөн ачка болгондор болуп атат деп чалуулар болуп атат. Азыркы учурда Элет көйгөй коомдук бирикме ошо силерге иш чаркак тизмелериңерди даярлап берип атканда дагы ошондон да кыяматтарын таап Элет көйгөй коомдук бирикменин тизмесине эмне кирип атасыңар деп именно соц работник, ар бир айыл өкмөттөр ошого каршы чыгып атат. Урматтуу Мукамбеткалы Дүйшөкеевич, эгерде сиздин кол алдыңыздагы кызматкерлер ушундай текеберчилик кылып, ушундай бир кыргыз элинин башына ушундай мүшкүл иш түшкөндө ушунча адамкерчилиги жок, кыянаттык, ушундай наалаттык нерселерди кылып аткандан кийин буларга эмне жоопкерчилик жокпу? Буларга эмне жазасы жокпу?
азыркы учурда ушул карапайым элге мисалы үчүн силер сразу бирдеме жоопкерчиликтүү бир нерсени таба каласыңар. Эмне үчүн силердин өзүңөрдүн кызматкерлериңер ушунча кызматын кыянаттык менен кабыл кылып, кыянаттык менен пайдаланып атса дагы ушуларга жоопкерчилик тартпайсыңар? Ар бири менен профилактика өткөргүлө. Керек болсо азыркы учурда ушул кызматкерлер, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү карапайым эл менен кадимкидей психолог, социолог болуп ошолордун үнүн жана ар биринин сөзүн түшүнгөнгө ушундай бир диалектте жакшы маанай менен сүйлөшү керек. Биз азыркы учурда ачкабызбы, токпузбу, бирок деген биз мамлекеттин бүтүндүгүн сактап берип атабыз. Биз ызы чугулган жокпуз, биз үйдө отуруп атабыз. Башка мамлекеттерге караганда биздин кыргыз элдин тартиби бар. Ошон үчүн мен сизге суранып кетем. Азыркы учурда ушул жанагы кыянаттык кылып аткандардан да суранып кетем. Урматтуу ошо кыянат кылып аткан адамдар, силердин үй бүлөңөрдү коронавирус жөн эле өтүп кетет деп ойлобогула. Үйүңөргө жыйып алган унуңар да жардам бербейт. Эгерде кошунаңар ачкачылыктан өлүп калса, же болбосо иммунитети ылдый түшүп кетсе, коронавирус эгерде биринчи очередь ошого илдет жабышкыдай болсо, алдан сиз сактана албайсыз. Ошондуктан азыр бири-бирибизди мындай айтканда колдоо иретинде баарыбызды бири-бирибизди сактап калыш убакыт келди. Айтканда оосу жаман, көргөндүн көзү жаман болуп, ушундай кантип болсун? Болбойт мындай. Биз баарыбыз азыр ынтымак менен канчалаган эр азаматтар өздөрүнүн ундарын берип, жардамын берип, магазинде иштегендер ондон үй бүлөгө жардам берип атат. Биз колуңарга кол, бутуңарга бут болуп берип атабыз. Эмнеге ушул кызматкерлер, бийлик өкүлдөрү ушундай туура эмес иштерге барып атат? Өкмөт өкүлдөрүнө, өкмөттүн өкүлдөрүнө мен кайрылып атам. Мухамбеткалый Дүйшөкеевич, бул сиздин кол алдыңыздагы адамдарга кайрылып атам. Ошолорду тизгиндеңиз. Эгерде колуңуздан келбесе, анда кетиңиз да, өкмөттү таштап кетиңиз да, колуңуздан келбесе. Жоопкерчиликке тартылсын, 3 жыл, 4 жылга чейин керек болсо соттолсун. Ушундай элге кара ниеттик, жанагындай карасанатай кылгандарды. Нарын областынын губернатору бездействует. Зам губернатору бездействует. Нарын шаарынын мэри бездействует. Вице-мэр бездействует. Социальный защитасы бездействует. Кайдагы бир 5 аялга башкартып коюп, ошол 5 аял билет экен. Ал 5 аялдын башында ушундай балдары жокпу? Канчалаган мага бир күндө өлдүм дегенде бир 100төн заявка келип түшүп атат. Мен ар бирин укканга, ошолорду кандайдыр бир психологический, социалдык кандайдыр бир сунуштарымды, пикирлеримди берип, ошолорду поддержка кылганга аракеттенип атам. Бирок мен деген мен баштан бери айтып келатам. Менин 2 жашта эмчекте балам бар. Ошонун баарысын таштап коюп, ушу элдин көйгөйү чечилсин. Ушу биздин мамлекетте бир революция сыяктуу болуп кетпесин, үчүнчү учтар пайдаланып кетпесин деп, силер менен иш аркак ишти алып барып жатабыз. Элди түшүнгүлө. Азыр көчөдөн уже 20 сом бериңизчи. 30 сом бериңизчи бир лепешка алганга деп уже эл чыга баштады. Ойлонгула. Азыр дүйнө жыйнар убакыт келген жок. Азыр деген карапайым элди сактап келген убакыт калды. Рахмат.